Саламатсыздар, урматтуу мен Facebook көрбандарым. Сонун сыртта суук, бирок жакшы маанай болсо баары жакшы болот экен. Азыр мен каяктан келет атсыңар десеңер, мен азыр бул Эркиндик бульвары, мен ЛТРден келет атам. Бүгүн кечинде биздин референдумга каршы добуш бергиле деген топтун атынан кайрылуумду жасап, кайра штабка кайтып келатам. 15 мүнөт убакыт берилиптир. 15 мүнөттүн ичинде кеңири өз оюмду айтып алганга жетиштим. Колума сонун документтерди алып алгам. Кечинде угуп койсоңуздар болот. Колуңуздардан келсе, өзүңөр дагы ошондой добуш берип, анан өзүңөрдүн тааныштарыңарды дагы каршы добуш берип койгонго чакырып койгула. Анткени себеби туура багытта биз конституцияны өзгөртө турган болсок, биз азыркы иштеп аткан конституцияны талдамакпыз. Эмнеси иштебейли? Кайсы беренеси бизге алдыга жылганга мүмкүнчүлүк бербей атат деп талдап, ал беренени кантип жазсак бизге жакшыраак болот деп оңдоп, анан алдыга жылмакпыз да. Анан эч нерсени сурабай туруп эле элестеткиле, үй бүлөдө деле мына күйөөгө тийип жашап келип эле, анан 20 жылдан кийин мен тагдырымды чечишим керек деп туруп эле, же тияка басам, же бияка басам деген бул болбойт да. Басып өткөн нерсени дагы талдаш керек. Эмне үчүн канча деген элдер, канча деген мамлекеттер конституциясы менен жашап жүрүшөт. Кээ бир мамлекеттерде конституциясы деле жок, жашап атышат. Бизде деле билесиңер, 2010-жылдары канча ай биз бийлик жок деле жашап келебиз. Азыр тиги чимкириктерди алып салгылачы, эч кандай өзгөрүү болбойт. Аткаруу бийлик кадимкидей эле өз ишин жасап коюп жүрө берет, эч кандай үзүлтүксүз эле кете беребиз алдыга. Тескеринче азыркы чимкириктердин чыгарып аткан мыйзамдары биздин тагдырыбызга балта чаба турган мыйзамдарды чыгарып атышат. Чын айтканда алар азыр жакшы иш кылмакта. Ошон үчүн биз талдап конституциянын ар бир беренесин, анан кийинки кадамыбыз өнүгүүгө кандай болуш керек деп чечсек жакшы болмокта. Тилекке каршы зөкүрлөр 5 октябрда абал менен колдонуп алышты. Анан колдонгондо дагы аябай мындай катуу колдонушту. Мен бийликмин, мен аркамда эл турат, силер эч ким эмессиңер деп келип, азыр референдумга да салып атышат. Өзлөрүн да бир түндүн ичинде актап атышат. Короче, өз билгенин кылып атышат. Ошон үчүн эгер колуңардан келсе, онунда мына ушул эле жуманын аягында үйдө отурбастан басып барып добушуңарды баарына каршы деп берип койсоңуздар, мен ойлойм келечекте туура жолго түшкөнгө мүмкүнчүлүк берет элеңер да. Мына биз канча мындай тарыхта болбогондой кыргыз элиме тандаганга мүмкүнчүлүк берип атам деп сүйлөп атканы бул калп. Анткени себеби президенттик дагы, парламенттик дагы башкаруу бул конституцияда жазылгандын эң негизгиси. Бул конституциянын ичинде бийлик бутактардын ортосунда тең салмактуулукту карап кетиш керек да. Анан ал нерсе жок болсо, юридикалык билими бар болгон киши дагы бүгүн тандоо жасачы десе, кантип тандоо жасайм мен, ал конституцияны көрбөй туруп деп айтат да. Ошон үчүн бул баягы элге салып атам, элден сурап атам,
эмне үчүн элден сурабашыбыз керек деген эле популисттердин эле бир ыкмасы. Анан жакында бир политолог айым бар, аябай мыкты политолог. Ошол эме жазып чыгыптыр. Көрсө, референдум бул дүйнө жүзүндө бул узурпаторлордун ыкмасы экен да. Ошон үчүн баягы өнүккөн өлкөлөрдө референдумга көп деле бара беришпейт экен да. Бир 50 жылда бир жолу референдумга барышат, барбаса бул ыкманы колдонбойбуз дегенге барышат экен. Анткени себеби бардык маселени силер өзүңөрдүн өкүлдөрүңөрдү шайлайсыңар парламентке, а парламенттен ошол кайсы маселе болбосун талашып тартышып отуруп, парламенттен ошол кайсы эл кайсы маселени кааласа ошо парламенттен талашып тартышып чечилсин деген маселе болот экен да. Прям кадимкидей жазылат экен. Референдум это инструмент узурпаторов депчи. Мына мен элге салдым деп коет экен дагы. Анан эчтеке айта албай калат экенсиң да. А эл мына бүгүн азыр эле мен телевидениядан өзүбүздүн эфирибизди күтүп отуруп калдык. Анан жана президенттик формага макулмун деген балдарды отуруп калышты да. Анан алар айтып атпайбы, эже Ликван Юдай бирөө келип эле бизди алдыга тартпаса болбой калды депчи. Ликван Ю келбейт, урматтуу кыргыз элим. Акылдуу, ыймандуу, чечкиндүү, жакшынакай киши эч качан жулунуп келип бийликти басып ала албайт. Ал акырын четте карап коюп отурат да. Тутунуп жулунуп алып келгени ал деген тур мындай деп тур, чоңмуштум. Анан ошол чоңмуштум баарыбызды башкарат. Байкайсыңарбы, чет өлкөгө биздин башчылар чыкканда башыңды жерге салып эле уялып эле отурасың. Эки сөздү бириктире албайт. Шаардын атын туура айта алышпайт. Бир нерсе узунураак сөз болсо ошону дагы туура айтып бере албай уят кылышат. Анан ошол кишилер элестеткиле спикер болобу, президент болобу, алар биздин визитный карточка. Эч ким айтпайт, Кыргызстанда укмуш сонун кыйын кишилер жашайт депчи. Аларды көрүп алып, Кыргызстан ушундайбы деп чечим чыгарышат да. Анан кичинекей бир өзүнүн элине сүйлөп аткан сөзүн кагазга жазып алып, башын кагаздан көтөрө албай сүйлөп аткандарды көргөндө жөн эле өлүп эле кетесиң да. Анан элестеткиле, анан эл аралык деңгээлде анан көп ойлоп атат, азыр мына шайлоо өтсө, кыргыз элим шайлап койсо, бүттү. Уже эл аралык деңгээлде биз уже мына эл шайланган деп отура беребиз деп. Жок. Дүйнөлүк практикада алар уже эт менен чымындарды мындай бири-биринен ажыратып билип алышкан. Качан кийим зөкүрлөнүп келгенин, мыйзамдарды кантип мындай бузганын баарын билишет. Ошон үчүн биз мындай мынакей биз сонун шайлоого коюп, сонун шайлоо менен шайланып келдик деп булар эч качан айта алышпайт. Мыйзамдуу жолго түшө турган болсок, азыр Кыргызстанда парламенттик шайлоо болмок. Анткени азыркы 6-чакырылыш бул мыйзамсыз. Анан референдум болобу, Кыргызстан тоого чыгабы, сууга киреби, эмне кылам десе дагы ошол 7-чакырылыш чечиш керек болчу. Анткени мынакей бул мен элдин өкүлүмүн. Мен чечем, мына элим могул маселелерди көтөрүп чык деп атат деп, ошолор чечип чыкканга укуктуу болчу. Эң негизги маселени сыртта пандемия болуп атат, бизде ушундай курч абал болуп атат деп туруп, артка жылдырып салышты дагы. Анан эми билгенин кылып ачат. Эң өкүнүчтүүсү, саламатсызбы? Эң өкүнүчтүүсү мындай аксакал деген атка коно турган кишилер, эми уже аксакал деп 50дөн кийин деле айтса болот, ушунчалык мындай авторитетти топтоп, элге таанымал болуп калган эле кишилер, ошолордун баары мыйзамдуу деп кайра башын сунуп берип аткандар аябай өкүнүчтүү да. Уже 50дөн кийин делечи, мен мурун ойлочумун, 50гө чыгып калгандан кийин жашоонун жарымын жашап калдык депчи. Бул пандемиядан кийин уже билип калдым, 50 деле бул уже жашоонун баарын жашап калган экенсиң да, көрсөчү. 50 эмес 30дагы балдар деле кетип калып атышпадыбы? Ошон үчүн биз любой момент кетип калышыбыз мүмкүн экен. Анан чындыкты азыр айтпасак качан деген маселе да. Анан бүгүн мыйзамды сыйлабасак качан?
жаштарга бүгүн үлгү болуп бербесек качан? Анан туура сөзүбүздү бетке айтып бере албасак, бүгүн айта албасак, анда качан деген маселе. Бир четтен мен даже сүйүнүп атам. Тиги авам көлдүк болгонуначы, башка региондон болсо, ой, Рита, сен трайбалистсиң, анан тигил-мул демек да. Азыр мен өзүмдүн авамды каалагандай сүйлөгөнгө айтып атам, өзүмдүн авам, өзүм билем. Ато элдердин баары бир нерсе болсо эле, тиги север, юг, анан жердеш, мердеш дей калат го. Өзүмдүн авам, өзүм билем. Мыйзамсыз иш жасап атабы? Мына сага. Пока мыйзамды көбүрөөк айтат. Жардам беришиңер керек. Тетити депчи. Жардам бербейбиз. Пока мыйзамдуу жолго турмайынча эч кандай жардам берүү болбойт. Анткени себеби мыйзамсыз иш жасап атса, биз ага жардам берсек, анда биз дагы мыйзамсыз ишти жасап аткан болобуз да. Ошону элдер түшүнүш керек. Эч качан жакшы иштер мыйзамды бузулуп туруп жасабайт. Даже жана кустурабыз деп аткандары деле бул жөн эле сөз да. Канчаны кустуруп, кимисин кустуруп, эмне кылгандары бүгүн белгисиз. Көчө эле кухнясында отуруп алып, кустурам деп аткан бүгүн тиги Геленваген минип алып кыйынсынып отурат. Коррупция. Ошон үчүн, урматтуу кыргыз элим, эч качан жабык иш, аны дагы конфиденциально деп коюшат. Байкасаңыздар, азыркы бийликтин баардык чыгарып аткан чечимдердин баары конфиденциально дейт да. Биз эч кимге айтпайбыз. Амнистияны дагы жабык кылабыз. Помилованияны да жабык кылабыз. Экономический амнистияны да эч кимге айтпай жасайбыз. Имуществонун жанагы декларацияны дагы закрытый кылабыз деп. Кайсы жерде жабык болсо, ошо жердин баары коррупция болот. Акырын барып туруп эле бир ишкерге айтат, "Эй, давай өпкөңдү үзөм, иштеген келсе момча акча бер" деп коет, бүттү. Анан ал эч жерге отражаться этпейт, кийин айтып келсе, "Эй, докажи, кана. Мен сенден акча алдым эле, мен сени өмүрүмдө эч качан көргөн эмесмин" дейт да, бүттү. Ошентип отуруп биз бир күнү таптакыр бир да ишкерсиз калабыз. Анан Кыргызстан байкуш кала берет. Мына азыр мен силерге бир сонун машинелерди көрсөтөм. Мына Мегакомду биз улутташтырып алганбыз. Анан ойлойбуз да, бир күнү ошол организациядагы бир Кыргызстан үчүн иштеп берет деп. Мынакей азыр биздин Мегакомдун машинелери көчөккү күндөн баштап эме жасаган алеги болул. Мына саясатка кийлигишкени, мынакей Мегакомдун машинелери инсайдер дейт. Бул инсайдердык экен. Бул да инсайдердык экен. Мынакей. Көрдүңүзбү? Скорее всего, ошо Мегакомдун машинеси болсо керек. Это машина Мегакома? Нет? Мегакомдук эмес дейт, но вот так вот. Инсайдер деген компания деп жазылып турат. Мынакей биздин саясатка кийлигишип, президенттик форманы даңазалашып, 1, 2, 3, 4, 5, 6 машинени, 7, 8 машинени, айта еще тиги канчасы тиги Кыргызстанда кетти болуш керек. Мына карасаңыздар, мынакей бул, мынакей президенттикке макул, мынакей за президентскую деп бияқта турушат. Тинекей аркабызда бүт президенттик машинелердин баарын жыйнап алышкан. Мына бул жерде дагы за президентскую, мынакей дагы бирөө за президентскую, мынакей дагы бирөө за президентскую деп машинелердин баарын ушуга канча акча кетти. Референдумда президенттиктигин шайлап койгула деп коздоп алып жүрүшөт. Бензини канча элестеткиле, бир машинени жалдай албайсың. А бул жерде заңгыраган машинелердин баарын коюп алып туруп президенттик деп кыйкырышып көчөлөрдө жүрүшөт. Ошо, урматтуу кыргыз элим, барыңарга ден соолук каалайм. Онунда алданбагыла. 30 жыл чын-чынын айтканда биз президенттик формада эле жашап келдик. Геннадий Павлюк, баягы Лексус менен күйгүзүп салган Садыркулов, 80 балабыз площадьтан атып чекеден ары ок жеген. Июньский события андан кийин эле болгон. Бардыгы ошол бир кишинин саясатынан туруштук беребиз деп каза болушканда, анан кайра президенттик форма керек десек,
анда келсин Акаев, келсин Бакиев, келсин Атамбаев, Жээнбеков дагы келсин. Анткени себеби 4 октябрда именно Жээнбеков бүт бийликтин баарын колуна топтоп алып, өзүнүн гана партияларын, өзү уруксат берген гана партияларын алып келген үчүн 4-5 октябрда жаштар чыгышкан. Бүт биздин күрөштүн баары 30 жылдан бери узурпаторлорго каршы болуп келатат да. Тилекке каршы кайра эле биз узурпаторлорду каалап тургандай көрүнөт да. Бирок мен ишенем, менин байыртадан бери кылым жаңыртып келаткан кыргыз элим алданбайт. Эч качан зөкүрлөргө жол бербейт. Биз парламентаризмдин эң туура түзүлүшүн элге, дүйнөгө көрсөтө алабыз. Кийин азыр Грузияга барып атпайбызбы? Кандай болуп өнүгүп кетти дегендей. Ошентип Кыргызстан кантип бутуна турду? Кандайча ушундай кичинекей эле мамлекет бат эле убакыттын ичинде бутуна туруп өнүгүп кетти деп толгон токой кишилер Кыргызстандын тажрыйбасын бөлүшкөнү келип турушат го дегенге мен ишенем. Ошон үчүн алданбагыла. Эч кандай бизге бир хан кереги жок. Тим более азыркы жазылып аткан конституция бул даже республикада эмес экен. Ал жерде монархия. Ал жерде көп деген биздин баалуулуктардын баарын алып салган. Жазып атканы жанагы Чолпонбек Абыкеев мен сыйлайм агайды как писателя. Баягы бриллиант жылан деп жазганда, но ошол эле ойдон, жазуучу бойдон эле сый боюнча эле калса болмок. Азыр жок, бизге президент керек деп тескери кетип аткандары, өзлөрүнүн аксакалдык акылман сөздөрүнөн тайып аткандары аябай өкүнүчтүү нерсе да. Андайлар көп. Кийин убакыт өткөндөн кийин убакыт тараза дечи, бирок убакыт тараза деп жүрүп, мен деле 2005 жылы Бермет Акаева эмне үчүн атасынан кызына өтүш керек деп күрөштү баштадым элем. Ал кезде апарык болгон, таптатнакай болгон жапжаш келин болчум. Азыр уже неберелүү боло турган убагым болуп калды. Ошон үчүн баягы күрөшүп жүрө берсек деле болот, но бирок элдин аягын башка мамлекеттерге салыштырмалуу артта калганыбыз аябай өкүнүчтүү да. Ошон үчүн баарыбызга өнүгүү 10 январда баарыбыз жок деп коелук да. Ошондо азыркы бийлик өз билгенин кылышсын, көрсүн да. Эл өз сонун добушун берип туура багытка бизди сүйрөп кетсин. Баарыңарга жакшы маанай каалайм. Аман эсен болуңуздар, оорубагыла.